Канасако Дижижи, гүл ачкан карыя, Жапон эл жомогу. Байыркы заманда бир тоонун боорунда жакшы кадырман карыя жашаптыр. Аты жок, эл жөн эле Ханасако Дижижи, гүл ачкан карыя деп коюшкан. Анткени кайда барса гүл ачылып калчу экен. Бир күнү карыя токойдон кичинекей арык итти таап алат. Аны үйүнө алып келип жакшылап багат. Ит күндөн күнгө семирип, көздөрү жайнап чыга келет. Бир күнү ит карыяны бакчага алып барып, бир жерди казгылап быйлай баштады. Карыя күрөк менен казса, жерден алтын тыйындар куюлуп чыкты. Карыя ошончо алтын менен да жөнөкөй жашоосун уланта берди. Эч кимге мактанган жок. Бул окуяны көрө албас, сараң кошуна укту. Ал карыянын итин уурдап алып, өз бакчасына алып келди да, эми мени байгыл, деп итти сабады. Ит коркуп, кошунага да ошол эле жерди көрсөттү. Кошуна казса, жерден жылан чаян, өлүк сөөк, кара курт кумурска куюлуп чыкты. Кошуна ачууланып, итти өлтүрүп, өрттөп жиберди. Жакшы карыя иттин гүлүн таап алып, ыйлап бакчасына чачты. Эртеси эле бактагы куураган алча дарагы гүлдөп, миңдеген гүл ачылып калды. Гүлдөрү жибектей, жыттансаң башың айланып кетчүдөй. Бул кереметти аймактын даймесу бесче башчысы укту. Карыяны сарайга чакырып, алча дарагынын гүлүн көрсөттүрдү. Дайме суктанып, карыяга чоң байлык, жер, үй берди. Сараң кошуна муну укканда кызганды. Алда куураган дарак таап, үстүнө иттин гүлүн чачып, Даймени чакырды. Менин дарагым да гүлдөйт. Дайме келери менен кошуна даракты силкип, гүлдү чачты. Бирок гүл ачылган жок. Тескерисинче, гүл Дайменин көзүнө оозуна толуп кетти. Дайме ачууланып, кошунага айып салды. Мал мүлкүн тартып алды. Ошондон бери Жапонияда айтылат: жакшылык кылсаң, жерге чачкан гүлүң да гүл ачат. Ач көздүк кылсаң, алтының да гүл болот. Бул жомок жапон балдарына эң биринчи окутулган жомоктордун бири. Азырда Жапониянын мектептеринде чай церемонияларында жаңы жылда айтылат: эң сонун жери байлык иттен да, алтындан да эмес, жакшы жүрөктөн келет экен. Керемет жомокта, туурабы? Кийинкиде кайсы жомокту айтып берейин?